Биздин ичеги организмде өзгөчө ролду ойнойт. Акыркы изилдөөлөр ичегибиз жөн гана тамак сиңирүүгө жана аларды өздөштүрүүгө жардам бербестен, ичегибиз биздин иммунитетке, биздин көңүлгө, жада калса биздин жүрүм-турумга дагы таасир берери аныкталган. Сиздер деле уккан болушуңуз керек, ичегилерди экинчи мээ деп дагы атап келишет. Ичегилерибиздин жакшы иштеши, оорубай турганы бул бүткүл ден соолугубуздун сак болуусуна, чың болушуна түздөн-түз байланыштуу жана чоң мааниге ээ. Ал эми ичегилерибиз ооруган же оорубаган абалга биринчилерден эмне таасир этет? Албетте биздин тамактануубуз. Ичегилерибизге өзгөчө зыян алып келген азыктар бар, ошол эле маалда ичегилерибизге өзгөчө пайдалуу азыктар дагы бар. Бул эмне болгон азыктар? Ал азыктарды бул видеодо карап чыгабыз. Видеонун биринчи жарымында ичегилерге зыян азыктарды карайбыз, экинчи жарымында пайдалуу азыктарды карап чыгабыз. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүздөр, абдан кызыктуу, ошол эле учурда абдан пайдалуу дагы болот. Ассаламу алейкум, сиздер менен Ден соолук каналы. Кимде ким каналга каттала элек болсо, катталып коңгуроону басып коюңуздар жана биздин жаңы чыккан видеолорубузду өткөрүп жибербеңиз. Ичегилерге зыян азыктардын башын кайры иштетилген эттер ачат. Кайры иштетилген эттер жөнүндө көп айтып келебиз зыяндуулугун. Буларга ошол эле биз жакшы билген сосиска, ветчина, колбасалар кирет. Ал жакта көп өлчөмдө нитрозамин бар. Ал эми нитрозамин бул шишик ооруларын чакырат. Мисалы ошол эле рак оорусу. Нитрозаминден сырткары башка зыян кошулмалар дагы көп кошулат. Мисалы трансмайлар, консерванттар, даам бергичтер, стабилизаторлор жана башкалар. Ошон үчүн кайры иштетилген эттин ордуна кадимки свежий эт алып, өзүңөрдүн колуңар менен жасап жегенге аракет кылгыла. Кийинки таттуулар. Таттуулар дагы билинбегени менен ден соолугубузга көптөгөн проблемаларды алып келет. Анын ичинен ичегилерге дагы оор, жагымсыз нерселерди алып келет. Шекерди көп жесе, ал эми шекер бардык таттууларга кошулат, ичегилердеги зыян бактериялардын көбөйүүсүн чакырабыз. Ичегилердеги бактериялар дал ошол шекер менен тамактанат. Жыйынтыгында зыян бактериялар көбөйүп, ичегиде ар кандай ооруларды чакыра баштайт. Симптомдор мисалы жел туруп кала берүү, метеоризм, ичтин ооруй берүүсү, ичтин катуусу жана башкалар болушу мүмкүн. Бул жерге лактозаны да кошо кетишибиз керек. Лактоза деген сүт сахары. Орусча молочный сахар деп коет. Сүт азыктарында кездешет, аны дагы чеги менен колдонуу керек. Мисалы кээде сүт же айран ичкенде лактоза көп болсо, ичте жел пайда болуп, же ооруган, же ичти алып кеткен учурлар көп. Эгер лактозаны көп колдонсо, ичеги микрофлорасы патологиялык микрофлорага өзгөрүп, зыян бактериялар көбөйүп кетет. Ошентип шекер ичегилерге зыян. Бул жакта шекерди таптакыр жебегиле деген эмес, чеги менен колдон келсе аз колдонгула. Кийинки ичегиге зыян азыктар булар ачуу кошулмалар же ачуу специялар. Албетте тамакты жеш үчүн чыгарат, ал тамак ашказанда сиңген үчүн чыгарат. Ал ашказанда эрибесе же сиңбесе чыгармак эмес. Бирок кээ бир азыктар ашказанда сиңбей ичегилерге түздөн-түз барат экен. Бул дал ошол биз жакшы билген ачуу перец, ачуу калемпир. Таттуу болгар переци деген бар, жок бул ал эмес. Бул переправа түрүндө болушу мүмкүн, ачуу переправа. Ал жолунун аягына чейин адам организминде эрибейт. Оозго кирет, оозду куйкалайт, ашказанга барат, ашказанды да кээде оорутат, кээде сезбейбиз, андан ары ичегиге барат. Эми ачуу нерсе тилге тийсе, ачуу экенин күйгүзүп куйкалап жатканын сезебиз. Ал эми ичегиде тилибиздегидей сезүү рецепторлор абдан аз. Ошон үчүн ичеги ачышканын, күйгүзүп атканын сезе бербейбиз. Бирок ичеги ачууну көп колдонгон кезде чындыгында ал жак күйүп жаткан болот. Ачууну көп жеп, эртеси дааратканага барган учурдагы ачуу кошулмалар эрибей турганын жакшы тастыктайт. Ичеги ачуу кошулмаларды көп кабыл ала берген учур жакшы жакка алып барбайт. Мисалы жеңил унаалар жүргөн жолго 50-60 тонналык жүк ташуучу унаалар жүрө берсе, көп өтпөй талкаланып калат. Ошондой эле ачууну көп жей берсек, акырындан ичегилердин абалы начарлай баштайт. Эми ичегилерибизге эң пайдалуу делген азыктарга өтөбүз.
Биринчи бул клетчатка. Клетчатка бул өзүнчө бир продукт эмес, мисалы помидор же бадыраң дегендей азык эмес. Бул белок, углевод деген сыяктуу ар кандай азыктардан болот. Клетчатка жакшы өлчөмдө бул дээрлик бардык жашылча жана жемиштерде кездешет. Ошол эле буурчак өсүмдүктөрүндө капуста, фасоль, брокколи, ар кандай жашылчалар, ошондой эле клетчатка бүтүн дандуу өсүмдүктөрдө кездешет. Ошол эле сулуу, буурчак, гречкада. Клетчатка ичегини жакшы иштетет, жакшы кыймылга келтирет. Тамак сиңирүүнү жакшыртып, ашыкча тамакты бат сыртка чыгарат. Ич катып калуу деген болбойт, анткени ичегидеги азыктарды бир орунга көп убакыт тургузбай, алдыга жылдырып турат. Кийинки кара өрүк. Мөмө жемиш жана кургатылганы эки тең пайда. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен изилдөөчүлөр күн сайын 2 эле даана кара өрүк жеп турса, ичегинин иштешин жакшыртарын айтып чыгышкан. Ичегидеги пайдалуу бактерияларды көбөйтүп жана мурун ичегилериңиз ооруса, аны калыбына келтирүүгө дагы салымы чоң. Күнүнө 2 даана жетиштүү болот. Кийинки сабиз. Сабиз ичегилерибизге абдан пайдалуу. Биринчилерден анын курамында жогоруда айткандай клетчатка көп. Андан сырткары ичегидеги зыян микроорганизмдерди өлтүрөт. Анда каротин көп болгондугуна байланыштуу дагы ичегилердин былжырлуу кабыгына дагы пайдасы өтө чоң. Мына ушундай достор, ичегиге зыян жана пайдалуу азыктар менен тааныштык. Негизи эле карап көрсөк, жеген тамактарыбыз биз үчүн уу дагы жана дары дагы боло алат. Эми жогоруда айтылгандардын кайсынысын жеп келесиз, ошол боюнча ой пикирлериңизди калтырыңыз. Ал эми азыр сизге ашказан үчүн эң пайдалуу жана эң зыян азыктарды санап жана эмнеси менен зыян экенин айтып берген видеобузду көрүп коюуга чакырабыз. Ал жактан дагы сиз өзүңүзгө пайдалуу көп маалыматтарды аласыз. Видеобуз башка видеолорубузга салыштырмалуу узунураак, ошон үчүн ручка, дептериңизди даярдап жазып алсаңыз эң сонун болот. Видеобуз жакса лайк менен колдоп коюңуздар. Видеонун описаниясында нервти, эс алдырчу музыкаларыбыз бар, каналга катталыңыздар. Кийинки видеодон көрүшкөнчө ден соолукта болгула.